Salam dostlar, biz менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү тема the present indefinite tense же the present simple tense, жөнөкөй учурчак. The present simple tense'te дайыма, кээде, ар дайым, тез-тез, күн сайын кайталанган кыймыл-аракет көрсөтүлөт. Биринчиден сиздер менен этиш менен таанышып алсак. Этиш заттын кыймыл-аракетин билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү. Этиштин өзгөрүлбөгөн формасы инфинитив деп аталат. Келиңиздер анда биринчиден инфинитив сөздөр менен таанышып алсак. To work. Кайталайбыз. To work. Иштөө. To do. To do. Жасоо. To play. To play. Ойноо. To go. To go. Баруу. To read. To read. Окуу. To write. Кайталайбыз. To write. Жазуу. To smile. To smile. Жылмаюу. To dance. To dance. Бийлөө. Сүйлөм түзгөндө этиштин биринчи формасы өзгөрөт. Мисалы, мен иштейм, ал иштейт, биз иштейбиз дегенде эле англис тилинде дагы инфинитив өзгөрөт. Сүйлөмдө to кошулбайт. Мисалы, I work, мен иштейм, you work, сиз иштейсиз, we work, биз иштейбиз. Present simple'да биздин тилде айтканда жөнөкөй учурчакта сүйлөмдө жекелик санда үчүнчү жак he, she, it колдонулса, этишке s, j, es мүчөсү уланат. Мисалы, she works, ал иштейт, it works, ал иштейт. Бул present simple'дын өзүбүздүн тил менен айтканда жөнөкөй учурчактын структурасы, башкача айтканда формуласы. Subject plus verb plus object. Subject сүйлөмдүн ээси, verb этиш, object предмет, нерсе. I play tennis. I play tennis. Мен теннис ойнойм. I subject, play verb, tennis object. I play tennis. Англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдө subject сүйлөмдүн башында колдонулат, ал эми verb subjecттен кийин колдонулат. Андан кийин сүйлөмдүн маанисине карап аныктооч, толуктооч, бышыктоочтор колдонулат. Present simple'да сүйлөмдө этиш болсо, кыймыл-аракет болсо, эч качан to be колдонулбайт. Келиңиздер бул таблицага көңүл буралы. I work here. I work here. Мен ушул жерде иштейм. I subject, work, verb. I work here. To work иштөө сүйлөмдө to колдонулбайт. I work here. You work here. You work here. Сиз ушул жерде иштейсиз. You subject, work, verb. You work here. We work in a shop. We work in a shop. Биз дүкөндө иштейбиз. We subject, work, verb. We work in a shop. You work in a shop. You work in a shop. Сиздер дүкөндө иштейсиздер. They work at school. They work at school. Алар мектепте иштешет. They subject, work, verb. They work at school. He works in a bank. He works in a bank. Ал банкта иштейт. He subject, works, verb. Present simple'да сүйлөмдө he, she, it болсо, этишке s мүчөсү уланат. He works in a bank. Ал банкта иштейт.
She works in a bank. She works in a bank. Ал банкта иштейт. It works in a bank. It works in a bank. Ал банкта иштейт. Достор, келиңиздер жогорудагы туура келген сөздөр менен сүйлөмдөрдү толуктайлы. I home late. Мен үйгө кеч барам. Сүйлөмдөгү этиш барам. Баруу деген сөз англис тилинде to go. Сүйлөмдө to колдонулбайт, демек I go home late. I go home late. Мен үйгө кеч барам. They at school. Алар мектепте иштешет. Сүйлөмдөгү этиш бул иштешет. Иштөө деген сөз англис тилинде азаматсыздар. To work. Сүйлөмдө азаматсыздар to колдонулбайт, демек they work at school. My son to me. Уулум мага жылмайды. Сүйлөмдөгү этиш бул азаматсыздар. Жылмайды. Жылмайуу деген сөз англис тилинде to smile. Демек, my son smiles to me. Эгерде сүйлөмдө he, she, it боло турган болсо, этишке s мүчөсү уланат. They books a lot. Алар китептерди көп окушат. Сүйлөмдөгү этиш окушат. Окуу деген сөз англис тилинде to read. Демек, they read books a lot. Алар китептерди көп окушат. Children outside. Балдар сыртта ойношот. Сүйлөмдөгү этиш кайсы? Азаматсыздар. Ойношот. Ойноо деген сөз англис тилинде to play. Демек, children көптүк түрдө, демек children play outside. We homework together. Биз тапшырманы чогуу жасайбыз. Сүйлөмдөгү этиш бул жасайбыз. Жасоо деген сөз англис тилинде to do, азаматсыздар. Демек, we do homework together. Биз тапшырманы чогуу жасайбыз. He well. Ал жакшы бийлейт. Бийлөө деген сөз англис тилинде to dance. Эгер сүйлөмдө he, she, it боло турган болсо, азаматсыздар. Этишке s мүчөсү уланат. Демек, he dances well. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.